Assalamu alaikum, урматтуу замандаштар. Суроолорго жооп рубрикасы. Бизге түшкөн көптөгөн суроолордун ичинен хижама коронавирусту дарылайбы? Бул хижама коронавирусту дарылайт деп айтыш өзү туура эмес. Жана антип айтпайбыз. Эмне дегенде бүгүнкү күнү окумуштуулардын изилдөөсү, ушу коронавирус деген ковид жаңы пайда болуп, анын нары бери деп жарым жыл эле убактысы болгон үчүн канча деген окумуштуулардын сунушу, канча деген окумуштуулардын кайчы пикирлери пайда болуп, мына ошол эле бизде саламаттык сактоо министрлигиндеги 3 жолу өзүнүн коронавирусту дарылоо протоколу өзгөрүлүп, андан тышкары канча деген оорулардын кайсы түрлөрү ар кандай өзү ооруп чыккандары көрүнүп атат. Мынакей дарылоо ичинде жакындагы эле патологоанатом Валентиндин айтуусу боюнча бул коронавирустун кесепети жана кан уюган тромбоз эмес, өпкөнүн жанагындай сууга толуп, мындайча айтканда сууга толгон кесепети көбүрөөк экен, ошол биринчи орунда экенин айтып чыгып атат. Ошондуктан хижаманын ичинен изилдөөлөр жүргөндө дагы анын кандай таасир экенин изилдөөдү жүргүзүп дегеле жыйынтык чыгарган эч ким жок. Андыктан бул коронавирусту дарылайт деген туура эмес ушудан. Коронавирустун сакайышына кайсы бир таасирин берип, жардам берет десек туура айтылат. Хижама өзү көп деген ооруларга пайда. Мисалы, кан басымы жогоруласа төмөндөтөт, төмөндүкү көтөрүлөт. Уйкусуздар уйкуга жакшы өзүн алып келет. Андан тышкары мынакей соя деген кандын составында соя, жанагы эритроциттерди бириктирип сала турган нерсенин төмөн түшүшүн алып келет. Полиартрит жана көптөгөн башка оорулардын, мындайча айтканда бүгүнкү изилдөөлөрдө иммунитетти көтөрөрүн шексиз экенин, бул ошол эле Америкадагы, Германиядагы, Франциядагы, Египеттеги окумуштуулар бүгүнкү күнгө чейин далилдеп келген, жана ошол көптөгөн ооруларга жардам берет деп айтсак туура болот. Ушул учурдан пайдаланып, коопсуздук, биздин коркконубуз эмне деп ойлой турган болсок, мынакей көптөрдүн айтуусу боюнча, окумуштуулардын, ошондой эле бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун айтуусу боюнча, бул вирус кайрадан кайталанып, жанагындай кайра келип зыяндыгы көп болот деген ойлорду айтышып жатат. Андыктан, урматтуу мусулман бир туугандар, менин да кооптонгонум, мынакей ансыз деле алсыз болуп турган биздин организмибиз күз келе атат. Күзүндө парагрипп, энтеровирус инфекциялары, аденовирус деген инфекциялар, РС инфекциялары келип, ал ушу алсыз болуп турган биздин организмибизге таасир берип, ооруду күчөтпөйбү деген коопсуздук бар. Андыктан ошол ооруларды алдын алыш үчүн, ошол оорулар менен күрөшүш үчүн иммунитетти көтөргөнгө мына ошо хижама абдан жакшы берет. Абдан жакшы жардам берет. Урматтуу мусулман бир туугандар, хижама жана кристалхин деген ойлор менен врачтарды четке каккандарды көрүп атабыз, ал туура эмес. Өзгөчө өтө оор абалда, острый деген периодта врачтарга кайрылуу керек. Хижамадан жакшы болуп калбадыбы, кристалхинден жакшы болуп калдым деп, аны панацея толук ошо коронавирусту дарыланып калдык деген айтыш туура эмес. Мына бүгүнкү күнү канча врачтар жакшы сакайтып чыгарган мына бейтаптарды көрүп атабыз. Врачтар абдан жакшы күрөшүп, бүгүнкү күнү алар көп изилденип, жакшы жардам берип атат.
Урматтуу мусулман бир туугандар, мусулман болсок, мен айтарым, биз өзүбүздү өзүбүзгө таштабайлы. Бизде биздин ден соолугубуз үчүн милдеттемени врачтар алган. Эгер ошо врачтардын колунан өлө турган болсок, ахиретке барганда ошо врачтар жооп берет, дарыгерлер жооп берет. Ал эми өзүбүзгө тапшырып коюп, илимсиздиктен ажал келе турган болсо, Аллах Тааланын алдына биз ошол өзүбүздүн ден соолугубузга жооп берип калабыз. Андыктан бизге сайтка, биздин баракчаларыбызга кирип тургула. Сурооңор болсо, пикириңер болсо айтып тургула. Жанагындай досторуңар менен бөлүшүп, лайк басып тургула. Ооруп алагыла деп. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату.